Абдан жакшы суроо берип отурасыңар. Мына азыр өкмөттүн курамын бекитип, премьер-министр бекиттик, суроолор түшүп атат. Эки суроонун бирөө эле экономикабыз өтө оор акыбалда да азыр. Анан ушул сиз айткан мыйзам долбоорун биз сунуштап 12-жылы тактап айтып кетсек, 12-жылы ушул мыйзам долбоору чыгып, казинолорго, оюнзак аппараттарга, игральный автоматтарга тыюу салынган өз убагында. Анан 15-жылы брокерский конторлорго баарына жалпы тыюу салынып, ошол кезде экономиканын акыбалы, ошол жерде туура айтасыңар, ошол кезде бир топ үй бүлөлөр урап, бир топ кишилер мисалы утулуп, үйүн утулган, машинесин, каражаттарын утулуп, элдин талабы өтө туура болчу. Анан ошондо тыюу салынган, ошол опытты биз алып отурабыз да, ошол опыт, ошол жерде кандай сын пикирлер айтылган. Анан эми бул жерде тактап айтып кетсек, бул жөн эле казино деп эле мындай имаратты сала коюп эле өстөлүн коюп ойнотуп ийебиз деген максаттан алыспыз. Эң биринчиден бул деген административный мындай комплекс да. Мисалы, эмне үчүн көлдө? Мен деле сунуш кылайын дегеним ушул түпкө жакын мындай Исикөл районунда өрүктүү айылдары бар да, мындай өнүктүрөлү депчи. А жерде аэропорт жок. Мына тамчы, эмне үчүн тамчы? Тамчынын тегерегинде комплекс болот да, бул деген аябай чоң территория болот. Анан сиз айткандай оюнзак аппараттар, казинолор бул акыркы мүмкүн кадамы келген туристтин. Биз туризмди өнүктүрөбүз деп атпайбыз. Эң биринчиден мына аэропортту көрүп атасыңар, адашкансып мына бир жылда 5-10 самолет жайында кичине көбөйөт, учуп келип конот, турат, иштебейт. Анын биз пайдасын көрүшүбүз керек да. Ошондуктан ошонун тегерегинде мындай чоң комплекс талап менен да, өзүнүн талаптары бар. Жабык система кылып, визовый кылып биринчи мүмкүн жеңилдетилген визовый режимге түшүп келген туристтер биринчиден безвизовый жана ойнойм дегендер эле келсе, анда аларга безвизовый кылып келди, ойноду, анан учуп кеткенде шарт түзүп беришибиз керек. Бул анан экинчиден өзгөчө мындай тактап кете турган кыргыз мамлекетинин жарандарына тыюу салынат. Аяка кире албайт. Бирок кепилдик мына мен азыр айтып берейин да, ошол мыйзамдын чегинде азыр мына заманбап камера деген бар. Мисалы мен сизди айтайын, сиз барып сүйлөшүп алдыңар, тыйын тыпырын берип кирип алдыңар, ойнодуңар. 5-10 миң болобу, 100 миң болобу доллар утулдуңар. Эгерде далилдесе, мен силердин ата-энеңер же аялыңыз келип арыз менен түшсө, ошону далилдеп доказать этсе, ошону казино төлөп берет мыйзам чегинде. Муну бир жолу төлөп берген казино экинчи эч кыргыз жаран кийирбейт. Бул бир. Экинчиден экинчи жолу кармалып калса, лицензиясын аннулировать этип койсо болот да. Ушундай шарттары бар. Анан мисалы келген кишилер жана безвизовый деп атам, чыгып алып Ысыкөл областына чыгып кеткен шарт түзүлбөйт. Эгерде турист келем дегендер болсо, визасын ачып алып чыкканга өзүнүн шартын даярданып келиш керек да. А баягы ойнойм дегендер ичине келип, анан баягы ойноп казино эле деп атпайбызбы? Эң биринчиден талабы мына 4-5 жылдыздуу мейманкана салынат, ресторан, кафе, такси. Ошол бул деген өзүм жана административный комплекс деп атпайбыз. Бул деген казино мындай кезекте аягында турат. Эң биринчи мына аэропорт иштейт. Аэропорт сырттан келген инвесторлор да салса жок. Муну деген чоң проект. Бул мындай болбойт. Мисалы бир киши бара коюп, бир четинен бир стөлдү кое коюп, бир имарат сала коюп. Бул деген чоң глобалдуу проект да. Бир чоң глобальный келип, мунун опытын биз мына Макао, Кытайдын опыту менен салынган, Россия мамлекети, Казакстанданбы, Израиль, башка мамлекеттерде ушундай опыту бар. Алар дагы өзүнүн жарандарын кийирбейт, а башка мамлекеттен учуп келген туристтерге жол берет да. Эсебиңер боюнча бул эми экономиканы толтуруу максаты. Иш орнун мына стат данныйларда бар, туура мен түшүндүм сурооңорду. Бир жылына 600 миллиондой акча каражат бюджетке түшпөй калган, баягы тыюу салынгандан бери. 10-11 миң
иш орunu болчу. Биз ошону мен мисалы Ысык-Көл району менен бул коомдук талкуу болуп атат да. Элим менен барып, эл менен кеңешебиз, өзүнчө талкуу кылабыз. Бул районду өнүктүрүп кете турган чоң проект да, ири проект. Бул абдан чоң, мисалы ошол эле аэропорт иштебей атат деп атам. Аэропорт иштейт. Аэропорттогу тегеректи обслуга биздин райондун жарандары. Анан тегерегинде салынса ошо түп районунда бар да. Жо түп район менен азыр бул тамчы деп атат, тамчы. жана салына турган болсочу, сиз Чолпон атаны айтканда Жок. Мындай да жок. Бул только азыр тамчы. Себеп аэропорт өтө чоң каражат. Бизде бар аэропортду иштете албай атпайбызбы? Пайдасын ошол эле Ысык-Көл району, Ысык-Көл облусу толук кандуу аэропорттор мына дүйнө жүзүндө 1 мүнөт сайын учат, самолет 1 мүнөт сайын конот. А бизде айлап жылдап бир самолет келип атпайбы? Мисалы. Жайында мына кичине рейстер көбөйөт, кышында мына азыр эч ким учуп келбейт. А бул круглогодичный жыл бою иштегей турган проект да. коомчулук катышуусунда кабылдабаса, сиздердин кесиптештер кабылдабаса эмне кыласыздар? Жок. Мен элим менен кеңешип, талкууга чыгып, жок десе жок. Бул деген мындай да. Анда мен сизден өзүм суроо берейин. Мисалы элиме, журтума зыяны жок да. Мына мисалы экологияга жок. Жолун талкалабайт, экологиясына жок. Мына биз ТЭЦтен канча зыян көрүп отурабыз. Мына мен өзүм Кызыл Омполдо уранды тыюу салганга өзүм көзөмөлдөп, мындай мыйзам долбоорун өзүм демилгесин көтөрүп, ошону тыюу салынган. Анда зыян бар болчу. А бул жерде эмне зыян бар? Бирок экономиканы көтөрөлү, регионду көтөрүп кетели деп атпайбы? Канча пансионаттар турат. Ошонун тегерегинде бүт иш орунну мына биз айтып отурабыз, мигрант деп элдин баары Россия, Казакстанга барып иштеп атат деп. Ордунан эле иштесе болот да. Эми да туура айтып отурат. Эмне зыяны бар? Айтсаңар. Биздин балдар, биздин кыздар десе тыюу салынат мыйзам чегинде. Барбагыла? Ошого гарантия жок деп атпайбы, мисалы үчүн. Гарантия бар. Жок, гарантия бар. Бул деген жабык система болот да, мисалы. Адам фактору турган. Туура, мен жана айтып бердим да. Мисалы ойнойт. Сиз ошол казинонун ээсисиз. Сизге келет Асан Үсөн. $5000 утулат. Анан келет ата-энеси менен, аялы менен камераны көрсөт, сиз 5000 төлөп бересиз ага. Утулган суммасын баарын. Ошону биз ошондой эмени кийирип атканыбыз функцияны, жоопкерчилигин көтөрүп атабыз да. Сиз айтып атпайсызбы, мурда жылына 600 миллион сом түшкөн деп. Эми деле болжол менен ошондой андан андан мүмкүн көбүрөөк түшөт. Бул система болуп иштейт да. Экономиканы андан башка жол менен ошол. Туура айтасыз. Толтурса болбойбу? Болот. Эми туура. Адал жол менен болот. Биз өзүңөр көрүп атпайсыз, мына азыр отчетту көрүп атасыңар. Завод, фабрикага мөөнөтү көп, технология деген мындай көп убакта өнүгөт да. Мисалы завод, фабрика коюш үчүн. А бул өзүнчө эми муну сиз туура айттыңыз. Эл менен кеңешелик, коллегаларым колдосо да. Абай 6 айдан кийин кайра кире бермей болбойт андай. Андай болбойт. Мен ойлойм, элим колдоп берет. Колдобосо коллегалар менен сүйлөшөлүк, кандай болоорун көрөбүз. Анан соңку суроо болсун, мен жаңылбасам сиз баягы ачык барып жүргөн Кудайда эмгичи кошкой да. Анан калп айтпайсыз го дейм да, ушул 2011ге чейин жабылган. Барган кишилер бардык дей беришет, эметип, бирок мен ишенем, жүрөгүмдө Кудайым. Ошо 2011ге чейин, 12ге чейин ушу Кыргызстанда башка жакта ошо кумар ойун ойнотчу белеңиз казинодо. Эми коомчулукта суроо бар да. Жок, мен азыр ойлонуп атам да. Анан мисалы ойногон жокмун десе, бирөө картаны көрүп алып, мындай залдан мени мисалы азыр камерадан деле карасаңар болот, бир казиного барган эмесмин. Эми мындай бирөөлөр достор барып ойноп, Бишкекте да тышкы мамлекеттерде ойногон эмесмин. Карта ойногонбуз мындай достор менен отуруп, атайын казиного барып акча утуп алам деп мен андай үмүтүм жок жеңил акчага.